Кыргызстан эң ири өнөктөштөрү менен ымаланы бекемдеп, соода-экономикалык байланышты чыңдап жатат. Алардын сап башында Россия Федерациясы турары бышык. Бул өлкө менен акыркы жылдары экономикалык байланыш өр алып, товар жүгүртүүлөр рекорддук чектен ашса, энергетика тармагында дымактуу долбоорлор жүзөгө ашырылууда. Өнөктөш өлкө менен ымаланы дагы да бекемдей турган багыттар толтура албетте. Бул ирет Кыргызстан, Орусия, айыл чарба, жеңил өнөр жай, билим берүү тармактарында алаканы күчөтмөй болду. Айтайын дегеним, узап бараткан аптада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусияга 2 күндүк иш сапары менен барды. Анда Минкап башчысы олуттуу делген 2 иш-чарага катышты. Бири бул Иннапром өнөр жай көргөзмөсү болсо, экинчиси Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөр аралык комиссиясынын 25-чи жыйыны. Бул иш-чаралар эмнеге маанилүү экенине бирөөз сөз менен кошумчалай кетейин. Мына ушул жыйындардын натыйжасында Кыргызстан Орусияга экспорттун көлөмүн дагы да көбөйтмөй болду. Өнөктөш өлкө менен дагы кайсыл багыттарда алака өр алат, кенен кийинки материалдан көрүңүздөр. Россия Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш гана эмес, союздаш дагы болуп эсептелери чындык. Эки мамлекеттин элинин тамыры тереңге кеткен көп жылдык достук жана тарых бириктирип турат. Мындай бекем алака ишенимдүү кызматташууга жол ачып келгени талашсыз. Дорогие друзья, касаясь отдельных аспектов торгово-экономического сотрудничества, меморандумы и бизнес-контракты послужат дальнейшему упрочению кыргызско-российских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Мындан ары баткендик дыйкандар өсүргөн пияздарды кайда сатабыз деп баштарын оорутпай эле коюшса болот. Минкап төрагасы Акылбек Жапаровдун Орусияга жасаган сапарынын алкагында Баткен менен Красноярск шаарынын мэрлери ортосунда айыл чарба багытында алаканы күчтөндүрүү келишимине жетишилди. Спасибо, Владислав Анатольевич. Спасибо. Баткен шаарынын мэри ушул Красноярск шаары менен кол коюп, азыр кызматташтык жаңы бир багытка багытталды. Биз азыр ошол эле айыл чарба, ошол эле өндүрүш, өнөр жай боюнча азыр кызматташтыкты күчөтөбүз. Мындан тышкары бизден сөзсүз түрүндө маданият тармагы, ошондой эле билим берүү, саламаттык сактоо тармактары боюнча бизде азыр кызматташтык күчөйт деп ишеничтейм. Азыр Орусия менен айыл чарба, билим берүү тармагында гана эмес, өнөр жай, транспорт жана жеңил өнөр жай тармагында алака бекемделүүдө. Айрыкча Кыргызстанда чыгарылган кийим-кечектер чет өлкөлөрдө популярдуу саналып, сапаты жагынан да алдыда келүүдө. Дал ушул тармакты дагы да илгерилетүү зарылдыгын Акылбек Жапаров белгилеп өттү. Работа идет также и по линии легкой промышленности. Бизде Кыргызстандын текстиль жана тигүү өнөр жайын туруктуу өнүктүрүүгө жана эл аралык рыноктарда, анын ичинде Wildberries жана Озон базарлары аркылуу татыктуу атаандаштыкка жол ачкан деңгээлге жеткирүү үчүн баардык көйгөйлөр бар. На международных рынках, в том числе через маркетплейсы, как Wildberries и Озон. Азыр чет өлкөлүк ишкерлер Кыргызстан менен жеңил өнөр жай тармагында алаканы бекемдөөгө ынтызар. Катарында орусиялык бизнесмендер да бар. Азыр алардын басымдуу бөлүгү маркетплейс менен иштешип, сатып алуулардын көпчүлүгүн Кыргызстанда жүргүзүшүүдө. Биздин чакан жана орто ишкерлер именно Орусия маркетплейстерге азыркы учурда электрондук коммерция жагына биздин туура келип атат да. Себеби ал жакта биз тез арада модельдерди иштетип, тез арада конструкцияны өзгөртүп, анан чакан орто партияларды алып келе алабыз. Ошол эң негизги азыркы бүгүнкү учурда именно электрондук коммерция жакта чакан партиялар менен иштегенге туура келет. Кыргыздын текстилине кызыккан орусиялык ишкерлер дал ушул багытта ишти дароо баштаганга умтулушуп, тиешелүү документтерге кол коюшту. Сегодня мы подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве.
Бүгүн биз Кыргызстан менен Орусиянын кызматташуусунун алкагында 3 тараптуу меморандумга кол койдук. Алардын ичинде биздин фэшн индустриянын катышуучуларынын Орус ассоциациясы, B2GZ жеңил өнөр жай боюнча аутсорсинг көргөзмөсү жана Кыргыз экспорт борбору бар. Бул документ биз үчүн өтө маанилүү деп эсептейм. По росту для предприятий Киргизии по сбыту швейной и текстильной промышленности. Кыргыз текстилин Орусиянын премьер-министринин орун басары Алексей Аверчук да баса белгилеп өттү. Ал Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттин арасында да атаандаштык жаратып жатканына токтолду. ЕАЭС занимает практически треть, 27,8% товаров. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнүн дээрлик 28%-ын түзөт. Бул интеграцияга Кыргызстан жеңил өнөр жай, тамак-аш товарларын чыгарып келе жатат. Мисалга айта турган болсом, ЕЭПтин базарына кыргыз текстили жана даяр кийим-кечектеринин 84% жиберилет. 56% тамак-аш продуктулары экспортталууда. Эң башкысы интеграцияга мүчө мамлекеттердин керектөөчүлөрү кыргыз продукцияларын баалап жатышат. Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык жыйынында эки тараптуу документтерге кол коюлду. Алар эң оболу эки мамлекеттин социалдык экономикалык кызматташтыгын дагы да бекемдөөгө багытталган. Итоговый протокол подписан. Соглашений меморандуму и кроме того. Кыргыз-Орус өкмөттөр алака кеңештин жыйынтыгында 16 макулдашууга кол коюлду. Мындан сырткары бул жыйындын соңунда жаңы багыттар боюнча пландар жана максаттар коюлду. Аларды 1 жыл ичинде аткарабыз деген үмүтүбүз чоң. Жалпысынан айта кетсем, өкмөттөр аралык жыйын бекем өнөктөш жана достук мааниде өттү. 25-го заседания определены новые направления. Акылбек Жапаров сапардын алкагында дагы бир маанилүү иш-чарага катышкан. Ал 15 жылдан бери Екатеринбург шаарында уюштурулуп келген Иннопром өнөр жай көргөзмөсү. Көргөзмөгө өнөр жай тармагындагы компаниялар продукцияларын бизнес коомчулугунун назарына алып чыгышкан. 500 чарчы метр жерге Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Белоруссия сыяктуу мамлекеттерден сырткары Бириккен Араб Эмиратынын, Туркия, Египет, Венгрия сыяктуу мамлекеттердин дагы павильондорун көрүүгө болот. Акылбек Жапаров менен Михаил Мишустин Кыргызстан чыгарган көргөзмөгө көз салышты. Российскую Федерацию уже. Мы готовы к выходу на рынок евразийского пространства, в том числе России. Россиянын көптөгөн компаниялары биздин продукцияга, биздин компанияга кызыктар экен. Биринчи сүйлөшүүлөр болду. Көргөзмө бүткүчөктү. Мен оюмча келишимдер түзүлөт деп ойлоймун. Өнөр жай тармагы соңку жылдары Кыргызстанда алда канча алдыга өр алып жатканы шексиз. Бирден бири себеби учурда мамлекет инвесторлорду, ишкерлерди ар тараптуу колдоп бергендигинде. Проекты с национальным инвестиционным значением получают фискальные льготы и государственную поддержку. Благодаря этим мерам приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан увеличивается из года в год. Улуттук маанидеги инвестициялык долбоорлорго фискалдык жеңилдиктер каралган жана мамлекет тарабынан колдоо берилет. Ушул жана башка көрүлгөн аракеттердин натыйжасында Кыргызстанга түз инвестиция салган. Чет өлкөлүк инвесторлордун саны жыл сайын өсүүдө. Андыктан ар бир ишкер биздин өлкөдө каралган жеңилдиктерди пайдаланып, активдүү түрдө инвестиция салышса болот. Кыргызстан менен Россия эл аралык уюмдарда да активдүү иш алып барышууда. Эки өлкө КМШ, ШКУ, ЕАЭПтин алкагында саясий, аскердик, соода экономикалык сыяктуу маанилүү тармактарда кызматташып келе жатат. Салабат Эркетаева, Аскар Маратов, ЛТР, Жума Сереп.